Смартфон бизге күн сайын жардам берет. Барлашуу, жаңылыктарды окуу же көрүү, кызматтар үчүн төлөө. Бирок, турмушта кездешкенде эле интернетте бийирсиз адамдар, алдамчылар бар. Алардын максаты алдоо жана акчаңды алуу же сенин эсептериңе кирүүгө мүмкүнчүлүк табуу. Бүгүн биз интернетти токтоо жана коопсуз колдонуу үчүн жөнөкөй эрежелерди талдайбыз. Интернет алдамчылык бул билдирүүлөр, вебсайттар жана телефон чалуулар аркылуу алдамчылык болуп саналат. Эң кеңири таралган көрүнүш бул фишинг. Сизге электрондук кат же чыныгыга окшош шилтеме жөнөтүлүп, тезинен маалыматтарды киргизүүнү суранышат. Антпесе, байгеден, арзандатуудан, эсептен айрыласың. Чыныгы уюмдар шаштырбайт жана билдирүүлөрдөгү шилтемелер аркылуу сыр сөздөрдү киргизүүнү талап кылбайт. Эгер билдирүү шаштырса жана кысымга алынса, бул алдамчылык. Бул 3 кадам эң мыкты коргойт. Шилтеме кайда алып барарын текшер. Кошумча бир тамга жазсаң, алдамчылардын сайтына барасың. SMS. Мессенджерлер жана социалдык тармактардагы шектүү шилтемелерди баспа. Ар кандай сайттар үчүн ар кандай татаал сыр сөздөрдү ойлоп кой. Тамгалар, сандар жана символдор. 2 фактордук аутентификацияны иштетүүнү унутпа. Бул экинчи бөгөт. Сыр сөз табылса да, телефонуңдан келген кодсуз кире алышпайт. Алдамчылар абдан шаштырышат. Аларды укпа. Картанын артындагы номер боюнча банкка чал же чатта акча сурап жаткан адам менен өзүң байланыш. Алар жогору маянаны убада кылышат. Бирок, адегенде сенден окутуу материалдар үчүн төлөөнү суранышат. Эсиңде болсун, сен жумуш берүүчүгө төлөбөй, ал сага төлөйт. Эгер бирөө ишин аткарганды үйрөткөнгө алдын ала төлөмдү талап кылса, бул алдамчылык дегенди билдирет. Ишенимге бат эле кирип алып, кайгылуу окуяны айтып акча сурашат. Чоочун, тааныбаган адамдарга акча жөнөтпө. Алар жеке картасына дарылоо, жардам үчүн чогултушат. Жардам бергин келсе, веб-сайты жана ачык айкын реквизиттери бар расмий фондторго гана акча которсоң болот. Аккаунтуң көгөттөлгөн же посылка берилбейт деп жазышат, шилтеме аркылуу өтүп, маалыматтарыңды киргизүүнү суранышат. Шилтемени ачпа. Колдонмону ач же өзүң билген расмий номер аркылуу чал. Билдирүүдөгү номерге эмес. Түшүнүксүз шилтеме аркылуу коопсуз жеткирүүнү сунуштаса же алдын ала төлөөнү сураса сак бол. Белгилүү сайттардагы өздүк төлөм ыкмаларын гана колдон. Бейтааныш адамдардын жеке карталарына акча жөнөтпө. Эгер бир нерсе туура эмес болуп жаткандай көрүнсө, картаңды дароо блоктоп, электрондук почтаңдагы жана мессенджериңдеги сыр сөздөрүңдү өзгөрт. Экинчи, маанилүү эсептерде почта, банк, социалдык тармактар 2 факторлуу коргоону, аутентификацияны иштет. Үчүнчү, алдамчылардын жазгандарын скриншотторду сактап, банкына жана укук коргоо органдарына кайрыл. 4. Жакындарың окшош схемага кабылбашы үчүн эскертип жүр. 3 эрежени эстеп жүр. Көңүл буруу, маалыматтарды коргоо, пауза жана текшерүү. Бул эрежелерди кармануу менен интернетти коопсуз колдонуп, каражатыңды жана жакындарыңды коргой аласың. Сак бол жана өзүңдү этиятта. 3 эрежени унутпа. Кылдат жана токтоо бол. Маалыматтарыңды корго, баарын жакшылап текшер. Бул эрежелерди кармануу менен интернетти коопсуз колдонуп, каражатыңды жана жакындарыңды коргой аласың. Сергек бол жана өзүңө кам көрүңүз.